بسم الله الرحمن الرحيم Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунда кылган дуа зикирлер деген китепти улайбыз. Биз Куранда келген дуа боюнча Аллах Тааламдын айткан аяттарын окуйбуз. Гафир сүрөсү 60-аятында Аллах Таалам айтат: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум инналлазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна жаханнама дахирин." Силердин Роббиңер мага дуа кылгыла, силерге жооп беремин деп айтты дейт. Кабыл кыламын деди. Мага ибадат кылуудан текеберленген адамдар тез арада кор болгон абалда тозокко киришет. Бул аятка көңүл буруп карасак, Аллах Таалам бизге "Вакала роббукум" Роббиңер айтты деп Аллах Тааламдын улуктугун даңазаланып атат туганда. Роббиңер айтты, дуа кылгыла деп. Дуа кылгыла. Дуа кылуу деген эмне? Аллах Таалам буйруду бизге. Дуа кылууга буйруду. Аллах Тааланын ар бир буйругу жакшылык, бул чоң жакшылык. Бул жерде дуанын касиети, дуанын артыкчылыгы баяндалып атат. Дуа экиге бөлүнөт тугандар. Дуа, маселе дуа деген бар, анан ибадат дуасы бар. Ибадат дуасы кандай десе, мисалы сиз Аллах Тааламды эстеп, зикир кылып, субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп Аллах Тааламдын ысым сыпаттарын атоо менен сиз дагы дуа кылып аткан болосуз. Аллахты эстеп, зикир кылып, даңазалоо дагы бул дагы дуа, ибадат дуасын кылып атасыз. Ал эми маселе дуа дегени кажет дуасы. Аллах Тааламдан жакшылыктарды сурап, жамандыктардан арылууну, ошодон сактоону сурап, бул маселе, кажет суроосу. Дуа экиге бөлүнөт. Андан кийин бул аятта келген пайдалардан, аятта келген эмнелерди түшүнөбүз. Биз келген аяттарга маани берип, акыл калчап, ой жүгүртүп, андагы келген өкүмдөр, пайдалар, даанышмандтар ошолорду кабыл алып түшүнүшүбүз керек. Андан кийинки дагы бул аятта айтылган нерсе, Аллах Таалам "Вакала роббукум уд'уни астажиб лакум", астажиб лакум, мен жооп берем деди. Дуа кылгыла, силер сураңгыла, мен суранганыңарды берейин деп атат да. Бул деген сөз Аллах Таалам уада кылды. Адам баласы уада кылса, уадасынан аткарат, аткара албай калат, бирок Аллах Таалам уадасынан кайтпайт. Уада кылдыбы Аллах Таалам? Ла юхлифул миат. Аллах Таалам уадасын аткарат. Ошон үчүн дуа кылганда Аллах Таалам менин дуамды жооп берет, кайтарат деп ишенич менен дуа кылыш керек. Бул жерде Аллах Таалам ошо дуаны жооп берем деп уада берди. Дагы бул аяттан бизге пайдалар байкалган нерсе. Алымдар айтат, эмне? Самма дуа аль-ибада. Дуа кылууну өзү ибадат деп Аллах Таалам атады. Кимде ким бул дуа кылуудан, ибадаттан жүз бурган болсо, аны текеберлик деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келет, ад-дуа хуа аль-ибада деп. Дуа өзү ибадат. Адам канчалык кулчулук кылып, дуа кылып, жалынып, жалбарып, дуа кылып сурануу менен бул Кудай Тааламга болгон ибадаттын туу чокусу бул. Ал эми ибадаттан жүз бургандар, бой көтөргөндөр бул текеберлик деп айтат. Инналлазина ястакбируна ан ибадати дейт. Ушундайлар бар, мага ибадат кылуудан бой көтөрүшөт дейт. Алар тез арада тозокко киришет деп атат да. Тозокко киришет дейт. Адам баласы Аллахтан канчалык жалынып, жалбарып сураган сайын ошончолук кулчулукту аткарган болуп саналат. Жупунууну, жөнөкөйлүктү Кудай Тааламдын алдында өзүнүн кул сезүүсүн көргөзүп турат. Ал эми Кудайдан дуа кылбай, суранбай жүргөн бул текеберликтин белгиси. Ошон үчүн кандай кажеттер болсо, Аллах Тааламдан түз эле сураныш керек. Анан кыскачалап айтып кетейин. Бул жерде ошол дуанын кабыл болбой калган жерлери. Кайсы учурларда дуалар кабыл болбой калат? Баягы эле ошол кайдыгерлик, күнөөгө батып калуу белчесинен, күнөөнүн үстүндө жүрүү, тобо кылбоо, ошодон кайтпоо, ошол нерселер дагы дуанын кабыл болбошунун себептеринен. Дуа кылып атам, кабыл болбойт, дуа кабыл болбой калышынын себептеринен. Андан кийинки дагы бир себептердин бири жүрөк суранып аткан кезде жүрөк менен тилдин байланбашы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Тирмизиде келген хадис сахих. Удуллаха ва антум муқинуна бил ижаба. Аллах Тааламдан силер дуа кылган кезде якин менен, көңүлүңөрдү буруу менен дуа кылгыла дейт. Ошол нерсе жооп берилет, кайтарылат деп. Ва аламу анналлаха ла ястажибу дуа мин қалбин ғафилин ла. Билип алгыла.
Аллах таалам кайдыгер жүрөктөн, ою бөлүнгөн жүрөктөн Аллах таалам жооп бербейт дейт. Мындай жок. Айтып атасыз ба, кээ бирөө жаттап алган нерсени айтат ба, эл үчүн айтып коет ба, билбейт. Ушул жашка келип дуаны жаттап алган жокпу деген нерсе менен жаттап алып, анан шакылдатып айтып коюш мүмкүн адам алдам. Андай дуалар жооп берилбейт. Адам дуа кылганда муqinuna билижаб, Аллах таалам жооп берет деп чын жүрөктөн жалынып, жалбарып, жүрөк менен тилдин бирге айкалышып айтылганда, мына ошондо жооп берет. Дагы бир себептеринен дуанын кабыл болбошунун, жооп берилбешинин себептеринен жүрөктө шектин болушу дагы, шек болуп, болсо болдур, болбосо дагы бир жагын көрөрбүз дегендей. Ойку кайкы нерсе да бар да. Бирөөдөн берсең берем, бербесең деле өзүң бил, мен муктаж деле эмесмин дегендей бар го адамда. Аны адамдар айтат. Берсең алып коем, бербесең муктаж деле эмесмин дегендей бир сүрөттү көргөзүү дагы дуаны кабыл болбошунун себептеринен. Ошон үчүн Муслимде 2679 хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айткан, мисалы. Ла якул ахадукум дейт. Араңардан бирөө ушундай кылып айтпасын. Аллахумма гфирли ин ши'та. О Аллахым, күнөмдү кечир эгер кааласаң депчи. Ирхамни ин ши'та. Ырайымың төк эгер кааласаң деп. Урзукни ин ши'та. Мага рызкыңды бер эгер кааласаң. Андай кылбасын, мындай кылып дуа кылбасын дейт. Эмне деш керек? Вал я'зим мас'алата. Сураган нерсеңди бекем ишенич менен Аллах таалам бере көр. Аллах күнөмдү кечире көр. Аллах ырайымды төгө көр. Сен ырайым төкпөсөң ким мага төгөт, сен кечирбесең ким кечирет дегендей Аллах тааламга жалынып жалбарып дуа кылуу керек да. Иннаху яф'алу ма яша. Аллах таалам каалаганын кылат. Ла мукрихала. Аллах тааламды эч ким үстүнөн үстөмдүк кылып, мажбурлап эме кыла албайт. Ошон үчүн тек гана Аллах таалам колунда бул. Аллах таалам берет деген жакшы үмүт менен дуа кылыш керек. Андан кийин дагы бир себептеринен дуанын кабыл болбой калышынын дагы бир себептери, бул маселе өтө зарыл, билип алыңыздар. Кээ бир адамдар ушу сурай берет, канткенде дуабызды кабыл болот, анан эмне себептер тозуп калат дуа кабыл болбоштун дегендерчи. Мен ушул аятты айткандан кийин биз сөзсүз себептерин айтып кетейин, кабыл болбой калыштын. Себеби адам баласы кимде ким жакшылыктын, жамандыгын билбесе, сөз жамандыгына түшүп калат. Сиз мына дуаны билдиңиз, кабыл болуу дуанын кандай артыкчылыгын, Кудай таалам убада берди, кабыл кылышын, анын болушун жана ошону эле учурда дуанын кабыл болбой калышын да билип алыш керек адам. Ошол нерсеге түшүп калбаш үчүн. Дагы бир себептеринен ошол дуада бир күнөө иштерди чакырык болушу, же болбосо тууган урук менен бөлүнүп жарылууга болгон чакырык болбош керек. Ошондой нерселерде болсо, анда дуа кабыл болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мусад Ахмадда келген хадисте айтат: "Ма мин муслимин яду бидауатин лейса фиха исмун вала катиату рахимин илля атаху Аллаху биха ихта салас." Кайсы бир мусулман адам дуа кылган кезинде ал жерде күнөө болбосо сөзүндө, жана тууган урук менен үзүү болбосо, Аллах таалам дуасын кабыл кылат. Ошо 3 нерсенин бирин берет дейт. Иман туаджала лаху да'вату. Же болбосо дуанын бир бөлүгү бул дүйнөдө эле алат. Ошо дуаны бул дүйнөдө эле алат. Буга кунт коюңуздар. Көптөр айтат, дуанын кээ бирөөсү кабыл болбой атат, кечигип атат деген. Ошол дуанын кабыл болуу 3кө бөлүнөт. Же ошонун үзүрүн, жакшылыгын бул дүйнөдө эле аласыз, мөмөсүн. Ва иман яддахираха лаху фил ахира. Же болбосо акыретте аласыз. Бул дүйнөдө эмес, акыретте аласыз. Ошон үчүн үмүт үзбөш керек. Көрдүңүздөр, канчалык көп дуа кылсаңыздар, натыйжасын көрбөсөңүз да кыла берсеңиз, алынын жакшылыгы, мөмөсү, үзүрү кыямат кайымда сактала берет сизге. Яддахира ошого сактап коет дейт. Бул деген сөз сизге жакшы, ушул акыретте сакталып калганы жакшы. Ва имман ясрифа анху мина суи митлаха. Же болбосо ошондой бир жамандыкты Аллах таалам көтөрүп кетет дейт. Бир дуа кылдыңыз, ошо дуаңыздын себеби менен Кудай таалам сурандыңыз, келаткан жамандыкты көтөрүп кетет да. Көрдүңүзбү? Аны адам сезбейт да, сезбейт. Бирок жакшылыкты Аллахым бөөдө кырсыган сактай көр, ошондой жамандыктардан сактай көр деп, оору сыркуу ар кандай бале мен көтөрө албаган нерселерди ушинтип сурануунун артынан Аллах таалам сиз көтөрө албаган ушундай кырсыктарды көтөрүп кетет, адам аны сезбейт. Бул жактан дуам кабыл болбой атат го деп түшүнөт. Ушу менен биз билдик, дуа бул дүйнөдө берилиши мүмкүн, же акыретте берилиши мүмкүн, же болбосо ошондой бир келаткан балени көтөрүп кетиши мүмкүн. Анан туугандар менен деген сөз, туугандар ушул туугандардан бөлүнүү, о Аллахым мени ушуну бөлүп сал. Күнөө деген сөз ушул сиздин чакырыңызда күнөө бар да. Күнөөгө чакырган бир дуа кылып суранасыз да. О Аллах таалам мага кредит бере көр, кредит алдырта көр, же болбосо кайсы бир иште күнөө болсо, ошол күнөө ишти суранасыз да, Алла сактасын. Же мага арак ичүүнү уруксат бер. Ошондой бир күнөө болгон нерсени сөзүңүздө бар. Ошол нерсени дуаңызда болсо, ал кабыл болбойт.
же болбосо мени периште кыла көр, мени же болбосо пайгамбар кыла көр дегендей бир күнөө иштерди айтасыз да. Мен мисалда берсек түрү көп. Эң негизгиси ошол сөздө күнөө болушу жана тууган уруктар менен. Же болбосо мен ушу бир тууганымды менен ажыратып сал, мен аны менен катташпай эле коеюн, туугандык мамиле кылбай эле коеюн, анын жүзүн ары кылып сал деп ошондой нерселер болбойт. Дагы бир чоң себептерден эң негизги себептердин бири арам оокат. Арам оокат жеген арам болсо, кийген арам болсо, жеген ичкен арам болсо, ушул дагы эң чоң себептерден дуа. Канча намаз окуса деле, жакшы амалдар болсо деле, бирок иштеген иши арам, жеген оокат арам болсо, бул дагы кабыл болбойт. Муслимде келген 1015 хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте улап айтат: "Закар раджулу ятуилу сафара агбара ямудду ядей иля сама." Бир адам жолдо сапар, узак сапарда жүрүп, чаштары чаң болуп калган, сууга чаңкып ушундай бир чөлдө калып калган адамды сүрөттөлүп айтат да. Узун сапарда болуп, асманга колун көтөрүп дуа кылат: "О, Роббим, Роббим" деп. Суранса да бирок эмнеге? "Ва матаму харам", жеген тамак арам, "Ва машрабу харам", ичкен ичимдиги да арам, "Вал малбасу харам", кийими да харам, "Ва гудия бил харам", арам менен азыктанып келген. "Фа анна юстажабула", анан каяктан дуабыз кабыл болсун дейт да. Көрдүңүздөрбү? Аллах сактасын. Мына ушул негизги себептер туугандар, дуа кабыл болбой калыштын себептери. Кийинки аятта, бул Бакара сүрөсү 186 аят. Алла таалам айтат: "Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата да'i ида да'ан фалиястажибу ли вал ю'мину би лааллахум яршудун" дейт. Эгер пенделерим сенден мени сурашса дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып Алла таалам айтып атат да. Эгер пенделерим сенден мени сурашса дейт, мен жакынмын дейт. Алла таалам айтат: "Мен жакынмын. Мага дуа кылышса, дуа кылуучунун дуасын жооп беремин. Эми мага да жооп берсин" дейт, буйруктарымды аткарып, жана ыйман келтиришсин. Ошондо туура жолго түшүп калышы толугу менен мүмкүн деп атат. Же ачеп эмес деген ушундай сыяктуу сөз. Туура жолго түшүп калар деп атат. Бул аяттагы токтолуучу нерселер. Эмне пайдалар, эмнени түшүнөбүз бул аяттан? Биринчиден, бул аяттын түшүнүү себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жан жөкөлөрү, сахабалар бир тобу келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: "О Аллахтын элчиси, акарибун роббуна фанунаджи ам баидун фанунадих" дейт. "О Аллахтын элчиси, биздин Роббубуз бизге жакынбы мындай эле шыбырап эле дуа кылганга? Же алыспы мындай кыйкырып, алыстан чакырып дуа кылганга?" деп суроо берет да. Кандай кылып дуа кылыш керек дегенде ушул аят түшкөн. "Эй Мухаммад, эгер менин кулдарым сурашса, мен жакынмын" деп. Сураганын берейин. Мага да жооп беришсин. Буйруктарымды аткарышсын, мага ыйман келтиришсин. Мына ошондой түз жолдо болуп калышадылар деп. Түз жолго түшүп калышат деп. Ушул аяттын түшкөн себеби ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураганда ушул аят түшкөн. Анан туугандар, бул аяттан бир өтө бир ажайып бир пайда да. Карасаңыздар, эгер Куран окуп жүргөндө байкасаңыздар, ушундай аяттар келет. Мисалы, эгер алар сурашса деп келген аяттар көп келет Куранда. Эй Мухаммад, эгер алар сенинен сурашса, мындай дегин. Десе, мындай дегин деп келет. Мисалы, ясалунака анил ахилла, ай жөнүндөн сураса мындай дегин. Ясалунака анил ятама, жетимдер жөнүндөн сураса мындай дегин деп. Ясалунака анил хамри вал майсир, хамрил майсир вал майсир, арак жана кумар жөнүндөн сураса мындай дегин. Ясалунака анил махид, этек кири боюнча сураса мындай дегин деп келет да. Бирок ушул дуага келгенде андай дегин деп айткан эмес. Карасаңыздар, "Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб" деп койду. Эгерде менин кулдарым сураган болсо, мен жакынмын деп. Айткын, мен жакынмын деп Алла таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды айткын деген сөздү кошкон жок. Алымдар ушул нерсени айтат, чоң пайда бир дейт да. Эмнеге туугандар? Себеби өкүм маселелеринде, динди үйрөтүүдө, өкүм маселелеринде, диндеги маселелерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааланын ортосундагы ортомчу бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен Аллах тааланын ортосунда динди жеткизүүдөгү, маселелерди жеткизүүдөгү ортомчу. Бирок Алла таала менен адамдардын ортосундагы ибадатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ортомчу эмес. Ушуну айырмалаш керек да. Дагы бир кайталайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала менен адамдардын ортосунда динди жеткизүүдө ортомчу десек сөз туура болот туугандар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах менен адамдардын арасында, ибадаттын ортосунда ортомчу эмес.
Ошон үчүн дуа бул ибадаттын туу чокусу болгондуктан бул жерде сураганда эгерде кулдарым мен жөнүндөн сураса айткын деп келген жок. Түз эле анни фа инни кориб, мен жакынмын деди. Ал эми башка диндин өкүмдөрүндө ошол эле этек кири келсин, арак болсун, кумар оюну, жетимдерди сураганда, ай жөнүндөн сураганда, дин өкүмдөрү келгенде айткын деп келди, бирок дуа ибадатта келген жок. Бул эмнени айгинелеп көрүп турат? Эмнени көргөзүп турат? Бул Аллах менен адамдын ортосунда ибадатта эч нерсе ортомчу болбош керек. Пайгамбар дагы болбойт, периште дагы болбойт. Аллахтан жиберилген пайгамбар дагы болбойт. Аллахка жакын болгон периште дагы ортомчу болбойт. Аллахка түз гана сыйынабыз деген сөз. Ал эми адашкан тайпалар, адашкан адамдар, мурункулар ошентип солих адамдарды, пайгамбарларды, периштелерди Аллах менен адамдын ортосунда ортомчу кылышып алып, ибадат кылса дагы периштеге сыйынып, пайгамбарга сыйынып, солих адамдарга сыйынып, биз үнүбүз Кудайга жетпейт, себеби биз күнөөкөрбүз. Ошондой адамдарга сыйынуу менен биз Кудайга үнүбүздү кулат, Кудайга жетебиз деген нерсе менен адашып кеткен. Ошол нерсени алымдар мына бул жерде аятта өтө чырайлуу келген деп эскеришет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббас сахабага эмне деп үйрөттү? Ида саалта фасалилла, эгер сурасаң Аллахтан гана сурагын. Ва ида стаанта фастаин билла, эгерде жардам сурасаң Аллахтан гана жардам сура деп. Кийинки аят, бул аятта эмне дейт? Уду раббакум тадарруа ва хуфия иннаху ла юхиббул муътадин. Ал-Араф сүрөсү 55-аят. Не дейт бул аятта? Роббиңерге жалбаруу менен купуя түрдө дуа кылгыла. Чында ал чектен чыгуучуларды жакшы көрбөйт деген аят. Бул аяттан эмнелерди түшүнөбүз? Алымдар эмне дейт? Уду раббакум тадарруа ва хуфия. Тадарру деген силер дуа кылганда Роббиңерге мындай жупунуу менен, өзүңөрдү кортутуу менен, жөнөкөйлүк менен, кулчулук менен, коркуу менен бой көтөрүп эмес деген сөз да, бой көтөрмөс. Купуя деген хуфия жаныңдагыларга дарылдап, башкаларга угузуп, андай эмес. Жөнөкөй эле өзүң тилиң дагы шыбырайт, өзүң дагы угасың, жай эле дуа кыл деген сөз да. Кыйкырып башкаларга угузуу эмес. Канчалар кээ эле айттык го боңку сабактарда. Ошо дуа кылса да рия кылышат да. Сөздөрдү уйкаштырып жаттап алат. Ой, бул дуа кылса чырайлуу кылат экен деп айтсын деп. Андан кийин бул жерде иннаху ла юхиббул муътадин. Жана чектен чыккандарды Аллах таалам жакшы көрбөйт дейт. Чектен чыгуу деген ошол Аллах таалам чийип койгон мыйзам, Аллах таалам чийип койгон шариаттан чыгып кетүү. Жана дуада дагы чектен чыгуусу бар. Дуада да ушул дагы себептерден бири. Дуанын кабыл болбой калыштын бирден бир дагы себептердин бири. Дуада да адамдар чектен чыгуусу бар. Мисалы кандай кылып дуадан чектен чыгышы мүмкүн? Дуада ошо туура эместин бирден бири өтө кенен эле кирип кетүү да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ошол Абу Давудда келген, Шейх Альбани бул хадис сахих деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам негизи адатынан дуа кылганда жавамил калим деп коет, сөздөрдү жыйнап айткан жакшы көргөн да. Мисалы кээ бир дуаларында бар, 4 эле нерсени айтат, бүт жакшылыктын баары ошодо кайтат, бүт жамандыктын баардыгынан арылуу бар да. Мисалы Аллах мени кечире көр, мага ырайым төгөр, Аллахум архамни ва афини варзукни вахдини, түз жолго сала көр деп ушундай нерселерди 4 сөз менен айтып койгон, бүт жакшылыкты камтыган да. Ал эми дуадан чектен чыгуу, мисалы бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Мугаффал деген баласын дуа кылып аткан угуп калат, минтип дуа кылып аткан экен. Аллахумма ини асалука ал-касрал абият. О Аллахым, мен сенен ушундай бир аппак болгон сарай сураймын бейиштен. Ан яминил жанна, ал бейиштен. Эгер ал жака кире турган болсом, ушундай болсун, тигиндей болсун, сол жагында, оң жагында мындай болсун деп, ушуну тафсиландап коет, өтө эле ичине кирип сурай берүү да. Анан тозоктон мен суранам, сакташын, ал жердеги чынчырлардан ушундай сактоосунан, ушундай деп аякка да терең кирип кетүү. Бул нерсени тыйган да. Эй балам, андан көрүүчө сен бейишти сура, жана тозоктон арыл. Болду. Бейишке кирген болсоң, ошол жакшылыктан бейиште эмне бар болсо, ошонун баарына жетесиң. Тозоктон сактансаң, ошо тозоктун ичиндеги чынжыр дедиңби, эмне азаптар бар болгон болсо, ошонун баарынан арыласың. Тозоктон арылгандан кийин болду. Ушу жалпылап айтуу дуада. О Аллах таалам жакшылыгыңды бере көр. Аллах таалам жамандыктан сактай көр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мен үммөтүмөн ушундайлар болот. Дуада чектен чыгат деген. Ушу дуадан чектен чыгуу өтө эле терең кирип, өтө эле чектен чыгып, майда чүйдө нерселерди козгой берүү. Жанагыдай нерселерди да айтуу,
дагы бир чектен чыгуунун бири ушу күнөө боло турган нерселерге шариятта да туура келбейт, тагдырга да туура келбей турган нерселер бар. Өзү картайып калган, анан менин Аллахым кайра жашарта көр, мени бир кайра периште кыла көр, анан мени пайгамбар кыла көр, мени өлбөс кыла көр деген сыяктуу бир шарияттан дагы тагдырга да туура келбей турган нерселерди айтуу деп. Вала туфсиду фил арди ба'да ислахиха вад'у хауфа ва там'a инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Араф сүрөсү, Араф сүрөсү 56 аят. Жер бетинде бузукулук кылбагыла, ал оңдолгондон кийин дейт. Оңдолгондон кийин бузукулук кылбагыла, бузукулук кылып бузбагыла. Аллах Тааламдан дуа кылсаңар коркуу менен, үмүт менен дуа кылгыла. Чынында Аллах Тааламдын ырайымы жакшылык кылуучуларга жакын деген аят. Жер бетин бузбагыла дегени эмне маани билдирет? Жер бетин бузбагыла дегени ушу күнөө кылып, Аллахка шерик кылып, бидат иштерди жасап күнөө кылбагыла деген. Күнөө кылып, шерик кылып, жер бетин бузбагыла, бузукулук иштерди жасабагыла деген сөз. Андан кийинки айтылган нерсе берди. Караңыздар, эки нерсе айтылды. Дуа кылганда дайыма үмүт менен жана коркуу менен. Ушул нерсе ибадатта дайыма ибадатты бир нукта алып жүрүүчү нерсе. Үмүт узарып кетсе, адамдын үмүтү узарган сайын амалдар шалак болуп баштайт. Коркуусу дагы үмүтү жок болуп кетип, коркуусу көбөйүп кетсе, анда Аллах сактасын, Аллах жөнүндөн жаман ойдо болуп кетет да. Аллах Таалам ташбоор, мээримсиз, тозокко гана салат, мен бейишке кирбейм, Аллах Таалам мени кечирбейт деп жаман ойдо болуп, кээ бир адамдар өзүн өзү өлтүрүп салат. Бузук иштерге түшүп кетет. Же болбосо толугу менен жакшы иштерди таштап салат. Итак мен тозокко барат экем, анда эмне амал кылган, эмне пайда деп жаман иштерге толугу менен түшүп кетет да. Ошон үчүн ибадатта дайыма чымчыктын эки канаты бар го. Ошондой оң жагы үмүт, сол жагы коркуу. Ушул экөө баланс болгондой, дайыма коркуу менен үмүттү тең салмакта алып жүрүш керек. Коркуусу көбөйүп кетсе дагы адамга зыян берет, үмүтү көбөйүп кетсе да зыян берет. Үмүтү көбөйүп кетсе, амалы шалак болот. Себеби үмүтү узарган сайын, ай эртең дагы убакыт бар да, келечек али алдыда, жакшылыктын баары алдыда деп үлгүрөм, анан мына тигине кылам деп коюп жүрө берет да, амалдарды жасабай. Ошон үчүн берди, ошо үмүт менен коркуу менен дуа кылгыла. Менин ырайымым жакшылык кылган адамдарга жакын деп атат. Анан бул жерде ушул адам төшөккө өлүмдө жатып калган кезде үмүттү көбөйтүш керек. Ал кезде шайтан келип азгырып, адамдын жаман кылган амалдарын эскерип, Кудайдан үмүтүн үздүртүш максатта жаман нерселерди салат. Ошол кезде адам үмүтүн көбөйтүш керек деп айтат аалымдар. Ал эми жаш кезде, токчулук кезде, барчылык кезде, ден соолук саламаттык кезде коркууну көбөйткөн жакшыраак дейт. Себеби бул кезде коркуу көбөйсө адам любой күнү өтүп кетиши мүмкүн. Кырсык деген каш кабактын ортосунда жашпы кары дебей ажал жетип күн бүтүп келет экен деген нерселер болсо, адам дайыма өлүмгө даяр болуп, намаздарына бекем болуп, ибадаттарын аткарып, жаман иштерден сак болуп жүрөт деп айтат да. Амма южибул муттарра ида дааху ва якшифу суа ва яжалукум хулафа ал-ард а илахум ма Аллах қалилан ма тадаккарун. Бул Намл сүрөсү 62 аят. Же болбосо зарыккан муктаждын дубасына ким жооп берип, балени ким кайтарат? Жана силерди жер бетине ким халифа орун басар кылат? Аллахпы же Аллах менен силер ага шерик кылган башка кудайбы? Өтө аз ойлоносуңар, акыл калчайсыңар деген аят. Бул аяттан эмнени түшүнөсүз? Мурунку мушриктер алар билген, кыйынчылык кезде Аллах Тааламга түз эле кайрылышкан. Жанагындай деңиздердин арасында кайыктарда кетип баратканда шамал борон болуп, толкундар катуу болуп, коркунуч болгон кезде түз эле Аллахтын өзүнө кайрылышкан, дуа кылып. Ал эми жээкке чыгып, токчулукка келгенде кезде алар кайра эле баягы ширик кылып, баягы буттарына сыйынып, ортомчулук, баягы шапаат деп ошол нерселерге кирип кетишкен да. Бул жерде акыл калчабайсыңарбы? Эгер ошол кыйынчылык кезде, жокчулук кезде, кыйын болуп турган кезде түзмө-түз Аллахка кайрылып дуа кылганда Аллах Таалам жооп берсе, эмнеге кезде токчулук кезде Аллах Таалам эмне жооп бербей коебу? Мына азыркы учурда кээ бир адамдар жокчулук, кыйынчылык кезде дагы жанагындай ыйык жерлерге да барып сурап, токчулук кезинде дагы тумарларды байлап, көз мончокту байлап, дооруна такабай болгондар бар. Мындай чыкканда мурунку мушриктер кыйынчылык кезде түзмө-түз Аллахтан суранып, ал эми токчулук кезде гана шерик кылган болсо, азыркы кээ бир адамдар токчулук кезинде дагы, жокчулук кезинде дагы Кудайга шерик кошкондор бар, Аллах сактасын. Бул жерге Аллах Таалам акыл калча ойлобойсуңарбы?
зарыккан, муктаж болгон адамдын дуасын Алла таалам заматта кабыл кылып, андай оор нерседен куткарып, силерди жер бетине адамдардын бийик кылып койду го, силерди жашай турган бүт махлукаттардын үстүнөн коюп. Аллахтан башка ким бар өзү силерге куткарып, силерге жардам берген? Акыл калчабайсыңар, бой жүгүртпөйсүңөрбү деп айтып атат да. Бул деген сөз дуа кылганда Аллах тааланын ортосунда эч кимди шерик кошпош керек. Мурунку мушриктердей болуп, кыйын кезде түзмө түз Аллахка кайрылып, кайра жакшылык келип калганда, тынччылык келип калганда ширк кылып, анан башыңа бир кыйынчылык түшүп калса Кудай деп, анан кайра кыйынчылыктан куткарылып калсаң намазың таштап салып, Кудайдан дуа кылбай, суранбай, анан ар кандай тумарларды тагып алып, көз мончокторду тагып алып, дарбазаңа аттын такасын тагып алып, ыйык жерлерди издеп коюп, баганчага көз ачтыргам, жол ачтырам деп, ушундай нерселерге кетүү Аллах сактасын. Мындай адамдардын дуалары да кабыл болбойт, жолдору да ачылбайт. Аллах сактасын. Бүт сурансаң да жалгыз Аллахтан сура, жардам сурасаң да жалгыз Аллахтан сура. Дуа бул ибадат, сурабай жүрүү бул текеберликтин белгиси. Кимде ким Алла тааламдан сурабаса, Алла таалам ачууланат. Кудай тааламдан суранган болсоңуз, дуаңыз текке кетпейт эч жака. Же бул дүйнөдө аласыз, же акыретте аласыз, же болбосо ошондой бир баледен куткарыласыз.